Мен дагы айрыкча кайненемден бир аз болсо да жылуу сөз күтөм. Жок дегенде тамагың жакшы болуптур деп койсо экен деп, бирок андай сөздү уга элекмин деп наалып чыктыңыз. Анда эмесе кайненеңиздин жообу катары уга бериңиз. Тамак жакшы болуптур алтын келиним. Секет кетейин. Алла ыраазы болсун. Кээде айтпай калам. Кечирип кой. Себеби мен деле мурда кылган нерселерим бааланбай калды деп көп ойлоном. Мен деле санаага батам. Менин деле өзүмдүн ички арманым өтө көп. Мен деле сага окшогон жертвамын. Мен деле жылуу сөз күтөм ар кимден. Жылуу сөз өзүм уккан эмесмин, анан өзүмдө жок нерсени сага кантип берейин ботом. Мага окшобой кичине сен сабырдуу бол. Бүгүн кичине дин бар, билим бар, түшүнүктөр өсүп атат. А биздин заманда кайсы билим, кайсы түшүнүк, кайсы курстар бар дейсиң? Андыктан келиним, качан менден жылуу сөз угам деп убара болбой эле, кылсаң Аллах ыраазычылык үчүн кызматыңды кыла бер. Акыретте соовун аласың. А мен ичимден батамды берип кое берем. Ошого ыраазы бол. Жылуу сөз укпаган жаным, жылуу сөз айтыш кээде мага оор болот. Аны туура түшүн. Себеби караганда мен деле жылуу сөз күтүп жашап калган кезим. Мага деле жылуу сөз айтып коюшса, мени деле карап коюшса, мага деле көңүл буруп коюшса деп мен деле толтур арман менен отурамын. Бир эле сен дейсиңби? Деп кайненеңиз жооп берди. Кайненеңиздин ички дүйнөсүнүн жообу балким ушундай болуп чыгаар. Эгерде ачык айкын сүйлөшө турган болсоңор, балким ушундай сөз укмаксыз. Туурабы? Бирок адамдар бири-бирине өзүнүн муктаждыгын айта албайт, өзүнүн проблемасын айта албайт. Адамча, чоң адамдарча отуруп сүйлөшө албаган себептен эки адам эки жакта кыйналып жашай берет. Ошондуктан бул терапия сиз үчүн. Кайненеңиздин ролуна кирип, сизге жооп бердим. Эгерде жеңилдеп калсаңыз, абдан кубанычтамын.